Коронавирус Кыргыз өлкөсүндө 6 майга карата кабарлардын тогу термени таанышкыңыз келсе, анда биз менен бирге болуңуздар. Бул күн коронавирус менен күрөшүп жаткан 67 жаштагы бейтаптын өлүмү менен эсте калды. 6 майга карата дагы 28 жарандан коронавирус аныкталып, анын 16сы Бишкекте катталды. Вирус аныкталгандардын 4-өө медициналык кызматкерлер экени белгилүү болду. Муну менен коронавирус жуктурган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 221ге жетти. Сутка ичинде ооруну жуктургандарга салыштырмалуу айыккандар 2 эсе аз болду. Дагыраагы суткада 14 бейтап коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылды. Ысык көлдө коронавирус аныкталган 10 бейтаптын баары элдеттен арылып, ооруканадан чыгарылды. Аталган облуста ооругандар жок. Күн ичинде кабарлардын тогу терип Кыргыз өлкөсүндө коронавирус аныкталган тарта жарыяланды. Маалымат булагы Супер KG. Кыргыз мамлекети дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирбейт. Германия кызматташтыкты токтоторун билдирди. Германия мындан ары Кыргыз өлкөсү менен айрым маселелерде иштешүүнү улантпайт. Эки өлкөнүн ортосундагы түзүлгөн программалар токтотулат деп билдиришти Германия өлкөсүнүн элчилигинен. Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү федералдык министрлигинин БМЗ узак мөөнөттүк глобалдык реформасына ылайык Германия келечекте дүйнөдөгү глобалдык чакырыктарды канааттандыруу үчүн кызматташтыкты өнүктүрүү жаатына көңүл бурат. Германиянын өнүгүү кызматташтыгынын мазмуну, процесстери жана түзүмдөрү жаңыртылып, өнөктөш өлкөлөрдүн саны кыскарат. Башка мамлекеттер сыяктуу эле Кыргыз өлкөсү үчүн жакынкы бир нече жыл аралыгында техникалык жана каржылык кызматташтык боюнча эки тараптуу программалар ыраттуу түрдө токтотулат. Мурда макулдашылган же ишке ашырылып жаткан долбоорлордун бардыгы токтотулат. Өнүгүү боюнча кызматташтыкты токтотуу жөнүндө чечим Кыргыз мамлекети дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирбейт деген баа берүүгө негизделген. Жүргүзүлүп турган процесс боюнча мамилелерибиздин мүнөзүгүн купуялуулук жана өнөктөштүк кызматташууда Кыргыз өкмөтү менен мындан ары консультациялар өткөрүлөт деп айтылат маалыматта. Элчилик белгилегенде кызматташууну токтотууда коронавирус пандемиясы жана анын кесепеттери эске алынат. Бул Германиянын экономикалык өнүгүүгө жана ден соолукта чыңдоого кошкон салымы. Азыркы учурда коронавирус жана анын кесепеттери менен күрөшүүдө маанилүү роль ойнойт деп эскертет элчиликтен. Ошондой эле учурдагы эки тараптуу программалар аяктагандан кийин Германия Европа биримдиги жана Бириккен Улуттар уюму жана өнүгүү багыттарына катышуу аркылуу өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө өз салымын кошо берет. Өнүгүү чөйрөсүндө иштеген көптөгөн бейөкмөт уюмдардын, анын ичинде саясий фонддордун ишмердүүлүгү мындан ары БМЗ тарабынан каржыланат.